Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Нарын облусунун Кочкор районуна жумуш сапары менен барды. Бул тууралуу президенттин аппаратынан билдиришти. Ага ылайык өкмөт башчы иш сапарынын алкагында Кочкор районунун Мантыш айылындагы социалдык шаарчанын пайдубалына капсула салуу аземине катышып, долбоор менен таанышкан. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сабыркул Ашимбаев билдиргендей, социалдык шаарча боло турчу жердин аянты 3 гектарды түзөт. Ал жайга бала бакча, мектеп, балдар ойноочу аянтча, чакан футбол аянтчасы, ателье, эс алуу багы жана мечит салуу каралган. Ошондой эле ар бири 4 кишилик 4 үй жана 2 адамдан турган үй бүлө үчүн 7 турак жай салынат. Маалым болгондой, аталган долбоорду Катар Чарити кайрымдуулук уюму толугу менен каржылайт. Максаты аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жана жетим балдарды колдоо. Курулуш иши 2022 жылга чейин бүтөөрү айтылды. Өкмөт башчы Катар мамлекетине көрсөтүп жаткан жардамы үчүн рахматын айтып, аймактарды өнүктүрүү кыргыз өкмөтүнүн негизги пландарынын бири экенин баса белгиледи. Бул менин аймактарга болгон алгачкы иш сапарым. Айыл жергесине мындай объекттин курулушу бул жаратман процесс, жеке мен үчүн да маанилүү болуп саналат. Долбоордун негиздөөчүлөрү уруксат документтерин алыш үчүн жарым жыл убакыт керектелген экен. Аталган долбоордон пайда табуу үчүн бюрократиялык тоскоолдуктар жаралган. Биз мындай бут тосууларга эми жол бербейбиз. Биздин эшик инвесторлор үчүн ар дайым ачык, деди Жапаров. Садыр Жапаров өлкөгө инвестиция тартуу үчүн болгон күч-аракетин жумшай турганын айткан. Өкмөт башчы Катар мамлекетинин элчилигине эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин катарын толуктаарын белгилеген. Мына бүгүн сиздердин Мантыш айылына келип отурам. Мага бир жума мурда ушу Мантыш айылында социалдык шаарча курулуп атат, Катар мамлекети келип куруп атат, бюджеттен бир тыйын алган жок дегенде, ишимди ушу курулуштан баштайынчы деп ырым кылып келдим. Бул проект мага чейин эле 6 ай мурун башталган экен. Мына азыр башында турган айым айтты. Проектин бүтүргөнчө эле 6 ай чуркадым дейт. Бул деген сөз жанагы госстрой, архитектура дегендер бар эмеспи? Бюрократизм болуп кеткен да бизде. Чоюп, жөн эле чоюп эле бар эртең кел, бир күнү кел, бир айдан кийин кел деп ошентип берип, анан чөнтөгүнө акча бере койсо, 1 саат, 2 саатта бүтүрүп берип койгон система бизде, бүгүнкү система. Мына биз ошону талкалайбыз. Ошону талкалап, таза система курганы келдик. Ошого ишке ашырабыз. Бирок сиздердин күчүңүздөр менен, сиздердин жардамыңыздар менен болот ошонун баары.